Мен Темиралиева Абыбайда 23 март күнү Умрадан келген больнойлорду инфекцияга жатты дегенден ошо жерге группа болуп эки группа киргенбиз. 24 сааттан иштедик. Кийимдерибиз талапка жооп бербейт эле. Маскаларыбыз да талапка жооп бербей, формаларыбызды жууп, кургабай эртең менен чейин ным бойдон кайра ошолорду кийип киргенбиз. Ошонун ичинде бирге больной жат бир палатада жатса, экинчи палатада тамактанганбыз. Эми ошол жерде бир туалетке киргенбиз. Шарт жок болгон. Ошон үчүн чоңдорго айтканбыз. Кийимдерибиз кургабай атыры, кийим бергиле десек жок. Өзүңөр жаап иштегиле деген. Мына биз ошентип ушул эме вирусту жуктуруп алдык окшойт. Анализдерибиздин биринчиси таза, экинчиси положительный чыгып калды. Буга бардыгы ошо чоңдор күнөөлүү. Өзү ошол контордогу чоңдорду директор кеткен эле калган жагы оңолуп кетпейт го. Бардыгын ошо жерде тазалап берсеңиздер жакшы болмок эле. Негизи ошол бардыгы отуруп алып биз айтканда өзүңөр жаап иштегиле дегенден көрө бизге ошо элден келген жардам формаларын берсе болмок эле. Ошол ишке киргенибизде бизге биринчи келгенде эле 5 адамды группа кылган, бизди группа кылып киргизген. Ошо менен больнойдун алдында биз 3 саат кармалганбыз. Ал 3 саат кармалгандан кийин биздин формаларыбызга талапка жооп бербейт. Жанынан бизде ошо 3 саат кармалгандан кийин аны чыгарып, саат 4-6 жетилердин чамасында бизди чай ичесиңер деп киргизген. Чай ичебизби, шулар менен форма менен ичебизби десек, ооба, ушу менен ичесиңер деп больница директорлор жооп берген. Ошондой талаптарыбызды койгон бизге. Мен Аскаралиева Хаусхан. Медсестра болуп киргенмин ошо группага. Биз биринчи группа, экити группа кирген, биринчи группасыга мен киргенмин. Врачыбыз Камилов Дилшат бойген, медсестрасы мен 3 санитарка 5 киргенбиз. Биз больной келгенде эле биз биринчи палатага бир сырттан ошо умрага барган аялын алып келип киргизишкен да. Onu астыга бизди шашап кирип туруп, кийимдер туура келсе да, бирибизге чоң, бирибизге кичине келсе деле ошентип биз алып кирип койгон. Анан өздөрү биякта даярдыгы эме болбогон үчүн биз ошол жерге кирдик. Больной состояниясы жакшы болгон, температурасы ошол пайтта жок болгон. Врач көрдү, мен градусник койдум, көрдүк. Анан врач айтты, болду, больнойго эме мындай жардам көрсөтө турган эме эмес экен. Текшерип көрүп чыктык. Эми сыртка чыксак болот деп сыртка чыксак, бизди кайра киргиле ошол жерде тургула дей берди. Биз ошо форма бойдан врач медсестра 3 санитарка 5 киши болуп туруп, ошол жерде точно 3-те кирип баштаган болсок, почти 4-4:30 чейин ошол жерде турганбыз, тура бергенбиз. Тургула, биз даярдалгайлы, тургула дей берген. Аны биз биринчи анализ отрицательный чыгып, экинчиси положительный чыгып турбайбы? Ошого эгерде биз жуктуруп алган болсок, ошондо жуктурдукпу же кайсы жерде биз ооруну жуктурдук, бизден ушуна положительный чыгарып атыптыр. Анан якта биринчи анализ отрицательный болуп, анан биз ак коргонго обсервацияга келгенбиз. Биякта кийин текшерген экинчи анализде положительный деп берип атат. Биз каердан жуктурдук? Бизде биякта шарт жакшы эмеспи? Же биякта шарт эмес? Биз түшүнбөй калдык. Биринчи аппараты бузулуп калды деди. Эми болсо положительный дейди. Анан анализ толук бардыгы кетет. Анан 4-4төн бөлүнүп чыгат. 4тасы жакшы, 4тасы жаман деген келе берет. Кыскасы эмне демекчимиз? Биз ошол жерде иштегенибизде закон боюнча 12 саат, 8 сааттан иштеш керек экен. Биз 2 күн 24 саат, 2 күн 12 сааттан, анан акыры барып туруп текшерүү келди, билем 8 саатты билип калгандан кийин биз 8 саатка өткүздү. Анан акырда 8 сааттан иштеп, бияктан биз эмебиз бүтүп туруп, обсервацияга алындык ак коргонго. Биякка келип, мына азыр келгенибизге 28 күн болду. 27-нчи күнү бизге экинчи анализибизди положительный деп берип атат. Биз эмне демекчибиз? Биздин ошо анализ ушундай чыгышыга ошол контордагылар бардыгы себепчи. Мисалы бизди ошо күнү биринчи палатага камап койгон, мен билем, биздин инфекцион контроль
старший ошо күнү зам деле болгон, биздин инфекционист врачыбыз деле болгон. Бардыгы билет биз кантип кайсы акыбалда киргизгенин, канча саат калып кеткенибизди. Ошондо Камилов Дилшат деген врачыбыз болгон. Мына дагы ошо бир группабызда мына Саламат эже деген эжем болгон. Калгандары мунулар экинчи группа. Булар өзүнүн сөзүн айтсын. Мен Маткабылов Дилшат инфекцияга 23 март күнү ошетке кирген центрка болуп, биз ошетке киргенде 22 күн 24 саат иштедик. Берген формалары талапка жооп бербейт эле. Формаларды биз ошо үргеткенде кийип киргенбиз. Формаларды 24 саат ичинде кургабастан ным боюнча киргенбиз. Ным боюнча ошо формаларды кийип киргенбиз. Биз жогоруга айтканбыз, формалар суу бизге кургабай атыр, ным боюнча кийип атырык, ушун алмаштырып бергиле, болсо бизге жардам бергиле десек, эч ким бизге жардам бербей, зам болсо оозуңарды жаап иштегиле, эртең чыкканда көрүшөбүз, кийин сүйлөшөбүз деген сөздөр болгон өттү. Же маска жок, же неме жок. Бир масканы бир ай иштесеңер болот. Ошону карап иштеткиле, спирттер менен арчып тазалап иштеткиле деп, биз ошо масканы 4 күндөп, 3 күндөп тагып жүргөнбүз. Мен Темиралиева Буайда 23 март күнү Умрадан келген больнойлорду инфекцияга жатты дегенден ошо жерге группа болуп, 2 группа киргенбиз. 24 сааттан иштедик. Кийимдерибиз талапка жооп бербейт эле. Маскаларыбыз да талапка жооп бербей, формаларыбызды жууп, кургабай эртең менен кечейин ным бойдон кайра ошолорду кийип киргенбиз. Ошонун ичинде бирге больной жат бир палатада жатса, экинчи палатада тамактанганбыз. Эми ошол жерде бир туалетке киргенбиз. Шарт жок болгон. Ошон үчүн чоңдорго айтканбыз, кийимдерибиз кургабай атыр, кийим бергиле десек, жок, оозуңарды жаап иштегиле деген. Мына биз ошентип ушул эме вирусту жуктуруп алдык окшойт. Анализдерибиздин биринчиси таза, экинчиси положительный чыгып калды. Буга бардык ошо чоңдор күнөөлүү. Өзү ошол контордогу чоңдорду директор кеткенде эле калган жагы оңолуп кетпейт го. Бардыгын ошо жерди тазалап берсеңиздер жакшы болмок эле. Негизи ошол бардыгы отуруп алып, биз айтканда оозуңарды жаап иштегиле дегенден көрө бизге ошо элден келген жардам формаларын берсе болмок эле. Ошол ишке киргенибизде бизге биринчи келгенде эле 5 адамды группа кылган, бизди группа кылып киргизген. Ошо менен больнойдун алдында биз 3 саат кармалганбыз. Ал 3 саат кармалгандан кийин биздин формаларыбызга талапка жооп бербейт. Жанынан бизди ошо 3 саат кармалгандан кийин аны чыгарып, саат 4-6 жетилердин чамасында бизди чай ичесиңер деп киргизген. Чай ичебизби, шулар менен форма менен ичебизби десек, ооба, ушу менен ичесиңер деп больница директорлор жооп берген. Ошондой талаптарыбызды койгон бизге. Мен Аскар Алиева Халысхан медсестра болуп киргенмин ошо группага. Биз биринчи группа, экинчи группа кирген, биринчи группасыга мен киргенмин. Врачыбыз Камилов Дилшат болгон, медсестрасы менен 3 санитарка 5 киргенбиз. Биз больной келгенде эле биз биринчи палатага бир сырттан ошо умрага барган аялын алып келип киргизишкен да. Onu астыга бизди шашап кирип туруп, кийимдер туура келсе де, бирибизге чоң, бирибизге кичине келсе деле ошентип биз алып кирип койгон. Анан өздөрү биякта даярдыгы эме болбогон үчүн биз ошол жерге кирдик. Больной состояниясы жакшы болгон, температурасы ошол пайтта жок болгон. Врач көрдү, мен градусник койдум, көрдүк. Анан врач айтты, болду, больнойго эме мындай жардам көрсөтө турган эме эмес экен. Текшерип көрүп чыктык. Эми сыртка чыксак болот деп сыртка чыксак, бизди кайра киргиле, ошол жерде тургула дей берди. Биз ошо форма бойдан врач медсестра 3 санитарка 5 киши болуп туруп, ошол жерде точно 3-те кирип баштаган болсок,
почти 4-4:30 чейин ошол жерде туруп турганбыз, тура бергенбиз.